Камчок Ташиевдин протоколу деген нерсе бар. Анда ошол Ворух анклавына жол салууга уруксат берүү. Эгерде андай боло турган болсо, Лейлек Кыргызстандан анклав болуп калат деген чочулоолор бар. Эми бул протокол чындыгында барбы? Эгер бар боло турган болсо, чындап эле биз Баткендин бир учун кайра өзүбүзгө анклав кылып алабызбы? Мына бул жөнүндө дагы мен өтө катуу айтып, бүгүнкү ошол биздин бийлик өкүлдөрүбүз мага абдан тиштерин кайрап, негростарын билбей, кантип сактуу жоготобуз деген учурда бул протокол дагы кайталап коём, Кыргыздын улуттук кызыкчылыгына жооп бербейт. Бул келечекте биздин Баткен областын, то есть Лейлекти, Баткендин кээ бир айылдарын анклавка өткөргөнгө түздөн түз факт фундамент болуп берет. Эмне үчүн? Мен Ташиевдин өзүнүн ошо кол койгондон кийин ал сүйлөшкөнбүз. Ал өзү дагы айтып берген. Менде жазылып калган кагаз бар да, акыркы биздин жолугушуда. Анан кийинки жанагы өздөрүнүн документтерин дагы билдирүүлөрүнө караганда, ал жерде жазылып калганда, эң коркунучу бул жерде жолдон эмес. Эң коркунучу ал жерде биз моюнга алып атабыз. Biz 1924 жана 27 жылкы документтердин материалдарына жана 89 паритеттик комиссиянын ошого таянабыз деп туруп именно жылдар кирип атат. Бул жылдар боюнча тажиктер айтып атат. Ушул жылдар бул документтер боюнча Ворух анклав эмес. Түшүнүп атасыңбы? Демек биз колду коюп алып, да алар туура экен деп туруп, аларга макул болуп, моюнду сунуп, биз алардыкын подтверждать этип бердик. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Хотя бул мыйзамсыз, туура эмес, себеп дегенде мыйзамдуу документтердин бардыгы 90 жылдан тартып баштаган. 90, 91, 92, 94. Мен бүт перечислять этип, кандай экенин айтып шарчадым да, дагы ошону жылдарын айтып коеюн. Мына ошо документтердин негизинде Воруктун анклав экендигин булар тааныган. Булар Рахмондун колу менен бизге бекитип берген. Биз ошол союз тарагандагы аймакты чек араны тааныйбыз деп. Мына союз тараганда Ворух анклав беле, же анклав эмес беле, мына азыр кол койгон илдерге айтып коет элем да. Мына ушул коркунуч, ошонун негизинде бир мисал келтирдим. Кытай Тайванды айтып жүрөт. Биздики дайыма деп. Бирок Кытай 49-жылы Мао Цзэдун менен Шанхайши эки жакка кетип, Шанхайши тияка барганда, ал жерде болгону 1,5 гана миллион Кытай болгон. 1,5, 14% түзгөн ошол Тайвандын элинин. Бүгүн күчкө келип алгандан кийин 80-жылдардан тартып алар айтып атышат. Тайван биздин бөлүк. Бириң айтсаң, мен силер менен мамилени токтотом деп, мына билесиңер, туурабы? Ким билет? Эртең мындай алар күчкө толуп, элдин саны да көбөйгөн, итак элдин саны мен эмеде сен окшогон журналисттерге айтып бердим эле канча көбөйгөнүн. Мына ошондуктан мына ошондой коркунучтуу эметтик. Не кылыш керек? Бир гана жол. Biz ушул протоколдон баш тартышыбыз керек. Онан башка жол жок. Баш тартып жазса 1990-жылдардагы анан кийинкилерге гана таянабыз деп жазса, башкасы эми жол боюнча. Эми протоколго келели. Эми биз мындай айтабыз, Мадумаровдун протоколу күчкө эмес, кайсы протокол болсо да күчкө эмес. Анткени бул жогорку кеңеште ратификация болгон эмес, президент кол койгон эмес. Бирок биз күчүнө кирбеген протокол деп бетке кармаганыбыз менен тажиктер анын күчүнө кирдирип эле огатып атат да. Биз унчукпай атабыз. Алар ошого карманып атат, а биз болсо жок, ал жерде бизде эч кандай юридикалык күчкө ээ болбогондуктан бизде дагы деле талаштап атабыз.